Assalamu alaikum. Урматтуу туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жигиттер. Мен айтайынбы? Силер эмне үчүн бойдок жүрүп, эчтекеге жетпей жүрүсүңөр да? Машинеңер жок, үй жайыңар жок, акчаңар деле таап атасыңар, кайра эле суунуку сууга болуп кетип атат. Силер бойдоктор, кыргыз жигиттер, кыргыз эркектер, аял алышыңар керек. Ошо аял алганда силердин мээңерде трансформация болуп, Кудай, мен үй бүлө курайын, мен бир туруктуу үй жай салайын, аялымды багайын, ошо бала чакалуу болоюн, ар намустуу ушу эл катары өзүмдүн тукумумду улап, өзүмө инвестиция кылайын деп ойлой баштайсыңар да. Азыр мисалы бойдок эркектер жөн эле жүрөсүңөр колоктоп, тапканыңардын баарын кайра суунуку сууга болуп кетип атат, токтобойт да. Ошондуктан силер аял алышыңар керек. Аял алганда ошондо токтойт да. Ошондо силер жан дүйнөңөр менен ойлоносуңар да, мен деген үй жайлуу болоюн, аялды багайын, бала чакалуу болуп, аябай очор бачар болоюн деп ошо жан дүйнөңөрдүн ичинде глубине души ошондо ойлоно баштайсыңар да. Ошондо силерге байлык топтолот, ошондо силерге үй жайлуу болот, кымбат машина минесиңер, ошондо ошондой болот да. Ошону ойлонгула. Бойдок жигиттер, аял алгыла. Аял албасаңар силер туруктуу эчтеке кылбайсыңар да. Мисалы өзүңөрдүн деле жашооңорду Аллах Таала көрүп атат да. Силер бой жүрөсүңөр, жалгыз эле жүрөсүңөр. Силерге акчанын эмне кереги бар деп деле Аллах Таала бербейт да, чынбы? Ошондуктан эмне болбосун, бай болосуңбу, кедей болосуңбу, аялыңды ал. Андан кийин Аллах Таала бүт баарын жайгарып, бүт баарын берет, Ошондой да. Бул жашоонун закону ошондой. Assalomu alaykum.